Кыргызстан ири кендерди өзү иштетүүгө бел байлады. Министрлер кабинети өлкөдөгү ири мамлекеттик маанидеги кендерди жергиликтүү компаниялар иштете турганын билдирүүдө. Анда эң оболу Ысык көлдөгү Тоголок алтын, Таластагы Андаш жез, Талдыбулак алтын кендерин атаган. Бул жана башка кендерди иштетүү үчүн улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Кен иштетүүнү мамлекет колго алуу үчүн алгач казнадан $500 миллион жакын каражат бөлүнөт. Жапаров кенди биргелешип иштетүү сунушу болсо, ириде мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынган шарт коюларын билдирген. Эми өлкөдөгү бош кендер сынаксыз эле улуу көчмөндөрдүн мурасы холдингине берилет. Холдинг геологиялык изилдөөлөрдү жасап, фондулук базарга чыгып, өздөрү акча табат. Эске салсак, Кумтөр кенине сырттан башкаруу киргизилгени, өндүрүлгөн алтын өлкө ичинде мамлекеттик менчиги болуп калганы айтылат. Баягы бүт Кумтөрдүн каймагын калпып алып кетишти. Калган запасы канча экендигин деле мына анык айта албай калдык. Анан өзгөчө эми баягы өтө чыгымды көп талап кылган технология, жер астынан алтынды алуу технологиясын киргизебиз. Ушул себеби дегенде ал ошо бир аз экологияга баягы терс таасирин азайтат деп ойлоп атабыз да. Ошондуктан бул кенди кайсы бир кенди берүүдө чындап эле баягы өнөктөштөр бүт пайда жагын көрүп кетип, биз анан эң акыры баягы калдыгын иштетебиз деп калбагандай бир мыйзамдар кабыл алыныш керек. Ал эми эксперттер коррупциялашкан жана дайыма чыр-чатак менен коштолгон тоо кен тармагын мамлекет өзү иштетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар деп эсептешет. Анткени буга чейин каражат жана технологиянын жетишсиздигин себеп кылып, кендерди чет элдик ишкерлердин тоногону негиз. Эми элдин байлыгы тоо кен тармагын иштетүүдөгү түшкөн каражатты жаңы кендерди ачууга жумшашы керек дешет. Биз чет элдик инвесторго берген күндө деле ошол кендерди ал чет элдик инвестор өзүнүн акчасын эмес, алар деле карызга насыя алып, кредит алып, анан ошодон өздөштүрө баштайт. Эмне үчүн биздин деле колубуздан келет. Керек болсо, мамлекеттин, өкмөттүн кепилдиги менен тескерисинче эл аралык финансы жана насыя каржы уюмдары бизге көбүрөөк ишенет. Көбүрөөк каражат бергенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан эч тартынбай эле мамлекет биз тоо кен тармагын мамлекеттик ишкана түзүп, ошонун күчү менен, ошонун каражаты менен иштегенге толук мезгил келип жетти. Буга чейин тоо кен тармагында коррупция тамыр жайып, казуу, чалгындоо үчүн лицензия оңду солду эле берилип келген. Өлкөдөгү кендердин көпчүлүгү Кытай, Орусия, Казакстан же туркиялык инвесторлор тарабынан иштетилет. Мындан улам бийликтин бул демилгеси аркылуу компаниянын лицензиясында көзөмөлгө алуу зарылдыгы бар дешет. Жети областында ошол көмүр чыккан жер казылбаган аймак калбады. Бул өтө туура эмес деп. Себеби дегенде ошол мына мамлекет ушунун үстүнөн бир кичине контролдукка алабыз дей турган болсо, биринчиден алардын жанагы казып сатып аткан көмүскө экономиканы мындай айтканда бет ачылыш керек да. Муну бир жөнгө салыш керек. Анан ошол чар жайыт тоо кен өнөр жайын иштетүүгө ушул холдинг аркылуу мамлекеттик бир туура саясат болсо, бул жагы колдоого арзыйт эле деп ойлойм. Албетте, жанагы ким канча инвестиция салбасын, сөзсүз түрдө пайда алууну көздөйт да. Бирок ал пайда экологияга, анан ошол аймакка, аймактын ошол элине, анын саламаттыгына зыян келтире турган мындай аракеттер болбош керек да. Министрлер кабинети улуу көчмөндөрдүн мурасы мамлекеттик ишканасы аркылуу иштетилиши мүмкүн деп аталган Таластагы Талдыбулакта алтындын 23 тоннадан ашык, жездин 24 000 тонна, Андаш кенинде 22 000 тоннадан ашык алтын, 80 000 тоннадай жез, Жетөгүздөгү Тоголок кенинде 17 тоннага чейин алтындын запасы бар. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош шаары.